Камчыбек Ташиев өз каражатына жол куруу ишин улантууда. Бүгүн эми Барпы айыл өкмөтүнүн Жаргычтак айылындагы таш көчө асфальтталып, жергиликтүүлөрдүн пайдалануусуна берилди. Кудайга шүгүр, жакшы жол болуптур. Муну бүтүрдүк, эми Кудай буйрса элге, ушул жерде жашаган адамдарга, ушул жерде жашаган тургундарга аз да болсо кичине шарт түзүлүп калат. Эми урматтуу туугандар, бул жасап аткан жумуштарды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен эч мындай токтоп калбайм. Ар дайым круглый год, орусча айтканда круглый год, каждый год, каждое время, да? Муну баягыдай бир убагында жасабай эмес, ар дайым ишип жасап келе берем. Маган өткөндө бирөө айтып калды, "Эши мурзак өткөн жолду асфальт кылбай эле койбойсуңбу?" деп калды. Ага ким неге десем, эми ошол мурзак өткөн жол мындай эле болуп турса жакшы болот. Мен айтып, "Жок" дедим. Биздин баардыгыбыздын барар жерибиз ошол. Алла Таалам буйрса, Алла Таалам акыретибизди берсин. Баарыбыздын барар жерибиз ошол. Бул дүйнөдө, бул жарыкчылыкта убактысына жараша, Алла Тааланын берген убактысына жараша, рызкыбыздын толуктугуна, ошол рызкыбыздын бергендигине жараша жашайбыз. Андан кийин ошол жердеги эле ата бабаларыбыздын, бизге чейин өткөн тууган уруктарыбыздын, жакындарыбыздын, колу коңшуларыбыздын, жердештерибиздин жанына барабыз. Бул биздин Алла Тааланын буйруганы. Ушуга насип этип, Алла Таала буйруп, ар бирибизди өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде жакшылыкта ошол жака барганга буйрсун. Анан эми акыркы сапарга кетип атканда даңгыр жол менен да кеткенибиз жакшы. Чаң жол менен кетпестен. То есть биз өмүр бою жолдо басабыз, акыркы жолубуз да ушундай болуш керек. Биз бул жарыкчылыкта, бул дүйнөдө жашагандан кийин колубуздан келгенин бири-бирибизге жакшылыктарыбыз өтүп калсын. Бири-бирибизге жакшы тилектерибиз өтүп калсын, ой тилектерибиз өтүп калсын. Бул дүйнөдагы, бул жашаган жарыкчылыктагы, бул тамак ичкен аш тамагыбыз, кийген кийимибиз дагы баары бул жерде кала турган нерселер. Ошондуктан Алла Таала баарыбызды ушул дүйнөгө жаратты, баарыбызды эле бирдей кылып жаратты. Бирок бирибизге бир мындай рызкыны көбүрөөк берип жаратты, бирибизге азыраак берип жаратты. Ошондуктан Алла Тааланын мына бизге буйрган мүмкүнчүлүгүнө жараша, ошол мүмкүнчүлүктү элге, журтка кошуп, бөлүп берип, элге, журтка ошондой пайдабыз тийсин деп жашап келе жатабыз. Силердин алдыңарда мен өзүмдү бир өзгөчө да сезе албайм. Мен силердин бириңермин. Силердин үлкөңөрмүн, силердин балаңармын, силердин мына турган энелерибиздин агаларымын. Ошондуктан Кудай кааласа мен силер үчүн өмүр өткүчө, Алла Тааланын берген өмүр өткүчө кызмат кылууга милдеттүүмүн деп билемин. Бул кылганыбыз бир силер үчүн сыйлык эмес. Бул менин милдетим. Кудай кааласа бүгүн жасап атат болуш керек. Мына бул мечитти бүтүрөбүз. Мечиттин алдындагы чоң мечиттин алдын асфальттап бүтүрүп коелу деп атам. Кече күнү мына Миңөрүктүн айылынын жолун бүтүрдүк. Миңөрүктүн бар чоң жол ортосунда жол бүттү. Бүгүн мына Чокмордун жолу уже рабочилар келип ишти баштады. Чокмордун баягы чоң жолун чоң трассага кошойлу деп атабыз. Анан кийин мына Бочсканын жолу турат, мына Бешмонёктун жолу турат. То есть иш көп. Алла Таалам ушу ден соолукту берсе, ушуларды акырын бүтүрүп кете беребиз. Анан кайсы жерге барып токтойбуз, анда бир Алла Таалам өзү. Ушундай аталар. Анда мен дагы бир жолу силерге ыраазычылык билдиремин, рахматымды айтамын. Кудай кааласа, ошол элибиз, журтубуз тынч болсун, балдарыбыз аман болсун. Калганын Алла Тааланын буйруганын көрөбүз. Рахмат баардыгыңыздарга, рахмат. Айыл эли Камчыбек Ташиевдин аракети менен Барпы жергесинде жаңыланбаган жол дээрлик калган жоктугун айтышат. Социалдык маселелердин да чечилишине түздөн түз кам көрүп жүргөн уулуна айылдыктар ыраазы.
Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич мен өз окуучум болот. Ол башталгыч класстарда окуткам. Анан муну жаштайынан билем. Ошол убактарда эле жакшы окуйт болчу аягында. Жалаң бешке окуйт эле. 4-3 аралашпайт болчу. Анан өзү класском эле. Мектепте да уюштуругуч эле шунчалык. Жашынан эле. Шунчалык өткүр бала болчу. Ошол кийин чоңоюп, ошо адам болуп, тиги жогорку окуу жайын бүтүп келди. Бүтүп келгенде кийин элдин кызматын кылганга бел байлап катуу киришти. Көрсө, бул ошо жаштайынан жакшы ниет кылган экен. Мен чоңойсом, окууну бүтсөм, эл үчүн кызмат кылсам деген экен. Не только жолдорубуз, мечиттерди курдуруп атат. Медреселерди салдырып атат. Жолдорду болсо бүтүн да асфальттап барып эмес, Кыргызстан боюнча бардык эл үчүн, кыргыз эл үчүн иштеп атат, эмгек кылып атат, жакшылык кылып атат элге. Бүтпөй калган иштердин баарын бүтүрүп атат. Асфальт болбогон, оңдолбогон жолдор калбады Барпыда. Барпыда Кудай кааласа элдин көйгөйлөрү бүтүн баары чечилди. Кудай кааласа. Ошол келечекте да өзү айтты, мына эл үчүн демек өмүр бөткүнчө кызмат кылам деди. Бул эл үчүн жаралган бала, мен өзүм ошондуктан азыр ошол элдин ичинде, журттун ичинде сунуш кылдым. Кыргыз эл баатыры деген наамга татыктуу бала. Өмүрүн берсин, саламат болсун, тынч аман болсун, сак саламат ооматын берсин Кудай. Жолу чыдыр болсун, жолдошу кызыр болсун, эки дүйнө сабат алган алтын. Өмүр бою кылып жолду. Кам болбосун, Камчыбек, Аллаху акбар. Айыл өкмөтүнүн жетекчилиги Камчыбек Ташиев тарабынан бир гана жол маселеси эмес, аймактагы таза суу, инфраструктуралык өнүгүү шарттары да колго алынганын белгилейт. Биздин Барып айыл өкмөтүнүн негизги көчөлөрүнүн 80%, Кудай буйрса, ошо асфальт төшөлүп бүтүп калды. Бул болсо дагы ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн каражаты менен, өзүнүн салымы менен ушу элге кылган жардам болуп эсептелет. Бул элге эле эмес, бул айыл өкмөткө дагы чоң салым кошуп атат. Себеби бүгүнкү күндө айыл өкмөтүнүн бюджети мындай ички жолдорду асфальт кылууга бүгүнкү күндө мындайча айтканда жетишсиз болуп атат да. Бүгүнкү күндө Миңөрүктө Матиев көчөсү бүттү, бүгүнкү күндө 1 километр. Ал Кудай буйрса мына 2-3 күндө ачабыз ал жолду дагы. Андан кийин мына Чокмор Байзаков көчөсү, Комсомолго чыккан эң негизги чокморлуктардын көйгөйү болгон көчөнү мына бүгүн баштады, техникалар барып түшүптүр. Кудай буйрса бир жуманын ичинде бүтүрүп элге берем деп атат. Бул болсо дагы биздин элибизге өтө чоң жардам. Жакынкы күндөрү аймакта дагы бир катар жолдорго асфальт төшөө иштери аяктап, пайдаланууга берилмекчи. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.